мигранттар көтүлбөгөн кырсыкка кабылса, бул каражатты эмгек келишими жок болсо дагы ала алышат. Бул Чынарбек Базарбаев. Ал Орусияда юрист болуп иштейт. Быйыл ал 16 мигрантка кенемти алууга жардам берди. Россия территориясында трудовой кодекс боюнча жалпы мыйзамда каралган кенемтелер бардык жарандарга берилет. Бул бир гана Россия жараны эмес, ошондой эле Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан жарандарына бардыгына берилет. Эгерде сиз же сиздин жакындарыңыз Орусияда жумуш учурунда жаракат алса, эмне кылуусу керек? Биринчиден, кырсык болгонун тез жардам чакыртып, каттоого алдыруу зарыл. Экинчиден, сиз иштеген компания комиссия түзүп окуяны иликтеши керек. Үчүнчүдөн, юристтерге, консулдук бөлүмгө, миграция өкүлчүлүгүнө кайрылуу зарыл. Күтүлбөгөн кырсыктан улам жаран жумуш учурунда каза тапса, анын жакыны 2 миллион рубль алууга укуктуу. Ал эми жарандын ден соолугуна зыян келтирилсе, 400 000 рубльга чейин кенемте талап кылса болот. Белгилей кетүү керек, жумушчу эмгек келишими жок иштеп жатканда жаракат алса жана каза тапса дагы мамлекеттен кепилденген кенемте берилиши керек. Ал эми жумуш берүүчүлөр ошол каражатты кызматкерге бербөө үчүн кандай амалдарга барышат? Такси чакырып, башка адрестен скорый чакыртышып, же үйүнө жөнөтүлүшүп, ошол үйүндөн медициналык жардам албагандыктан өтүп кеткендер бар. Мына ошолорго азыр Россия Федерациясынын ушул генералдык прокуратура тарабынан кылмыш иштери козголгон. Ал жерде алардын эч кандай эмгек келишими жок, бирок күбөлөрдүн көрсөтмөсү, ошондой эле тез жардамдын ошол кызматкерлердин көрсөтмөсү, ушул бардыгы ошол негизги ушул доказательный факт болуп эсептелинет да. Ал эми сиз жумуш учурунда жаракат алган болсоңуз, кандай кадамдарды жасадыңыз? Өз окуяңызды комментарийде калтырыңыз.